Hello, how are you? Welcome to my lesson. Today we will be learning the verb can. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда can деген этишти үйрөнөбүз. Can этиши бир нерсе кыла алуу, бир нерсе колунан келүүнү билдирет экен. Can. Мисалы үчүн I can десек, мен кыла алам. You can, sen кыла аласың, сиз кыла аласыз. He can, ал кыла алат, жасай алат. She can, аял адам, ал кыла алат. It can, нерсе кыла алат. We can, биз кыла алабыз. You can, силер кыла аласыңар. They can, алар кыла алышат. Сүйлөм, эгерде сүйлөм түзсөк, мисалы үчүн I can, мен кыла алам дегенден кийин этиш келет экен, эмне кыла алабыз? Машина айдай алабыз. I can drive. I can drive, мен машина айдай алам. You can help me. Сиз мага жардам бере аласыз. Help деген жардам берүү, эмне кыла аласыз? Жардам бере аласыз. He can text. Ал эмне кылат? Сообщение жаза алат, жөнөтө алат. He can text. She can sing. Ал ырдай алат. Can деген ар дайым эмне? Can'ден кийин жөнөкөй этиш чогуу келет экен. Бир нерсе кыла алууну көрсөткөндө can менен дагы бир этиш чогуу келет экен. Байкагыла, can text, can help, can drive, can sing да. Кийинкибиз it can run. Ал чуркай алат. Ал деген жаныбарларга, ал чуркай алат десек, мисалы үчүн кайсы бир жаныбар жөнүндө сөз болуп жатат, It can run. Ал чуркай алат, же жанында жок нерселер. It can run. We can play piano. Биз эмне кыла алабыз? Пианино ойной алабыз. You can dance. Силер билей, dance деген бийлөө, Can dance, билей аласыңар. They can ski. Ski деген лыжа тебүү, Can ski, лыжа тебе алуу. Алар лыжа тебе алышат. I can speak in English. Мен англисче сүйлөй алам. You can make an ice cream. Сиз ice cream деген мороженое жасай аласыз. Make деген жасоо, жасай аласыз. Кийинкибиз эми суроо бергенде кантип сурайбыз? Сен сүзө аласыңбы дегенде, мисалы үчүн can биринчи келет экен, суроодо can ар дайым биринчи келет экен. Ошондо суроолуу сүйлөм болуп калат экен. Мисалы үчүн can you swim? Сен сүзө аласыңбы? Can I help you? Мен сага жардам бере аламбы? Кандай жардам берем? Бере алам. Чем могу вам помочь дегенде, Can I help you? Can he drive? Ал машина айдай алабы? Can he drive? Can she type? Ал кыз же аял компьютерде жаза алабы? Type деген компьютерде жазуу, клавиатура менен. Can she type? Can it run? Ал чуркай алабы? Can they sing and dance? Алар ырдай жана бийлей алышабы? Can you play guitar? Сен же сиз же силер гитара ойной аласыңарбы? Can we go to movies? Биз киного бара алабызбы деп сурап жатат, Бул can деген азыр учур чакта турат, Учур чактагы сүйлөмдөр экен булар.
Эми бир нерсени кыла албай турган болсок, колубуздан келбей турган болсо, cannot дейт экенбиз. Же болбосо кыскартылгандагы can't. Бул жерде o түшүп калып, апостроф коюп can't деп кыскартсак болот экен, бул сөздү. I cannot play piano. Мен пианино ойной албайм. Албоо деген терсти көрсөтүш үчүн can'ге эмнени улатабыз? Not'ты улатабыз. I cannot play piano. Кыскартылгандагысы эмне? I can't play piano. Can't play piano. Англичандар can't деп айтышат. Can't. I can't play piano. Американецтер I can't play piano. Can't деп айтат экен. Кийинки сүйлөм. You cannot read in English. Сен англисче окуй албайсың. You can't read in English. Кыскартылгандагы can't ушундай жазылат экен. You can't read in English. We cannot drive a car. Биз машина айдай албайбыз дейт. Бул жагына өзүңөр кыскартылгандагы сүйлөмдөрдү жазгыла. She cannot cook plov. Ал эмне кыла албайт? Плов жасай албайт. He cannot fix the computer. Ал компьютерди оңдой албайт. Fix деген оңдоо, Cannot fix the computer. Ал компьютерди оңдой албайт. They cannot type in Kyrgyz. Алар кыргызча компьютерде жаза албайт дейт, Type клавиатура менен кыргызча жаза албайт дейт. It cannot move. Ал нерсе жылбайт дейт. Жыла албайт. Cannot move. You cannot write in French. Сен французча жаза албайсың. Write деген жазуу, cannot write жаза албайт, You cannot write in French. Сен жаза албайсың, же силер жаза албайсыңар, Көптүк түрдө. Эми бул сүйлөм I can drive дегенди суроолуу сүйлөмгө кантип өткөрөбүз? Can'ди биринчи коюшубуз керек, I can drive, мен айдай алам. Мен айдай аламбы дегенди кантип айтабыз? Can I drive? Can I drive? Мен айдай аламбы? Жок, айдай албайм болсо, No, I can't. No, I can't, Мен айдай албайм. Оба айдай алам болсо кандай болот? No, I can't. Оба айдай алам болсо, Yes, I can. You can help me. Сен мага жардам бере аласың. Сен мага жардам бере аласыңбы? Кантип сурайбыз? Can you help me? Can you help me? Мага жардам бере аласыңбы? Оба жардам бере алам. Yes, I can. Жок, мен жардам бере албайм. No, I can't. No, I can't. He can text. Ал сообщение жөнөтө алат. Ал сообщение жөнөтө алабы? Can he text? Yes, he can text. Жок, текст сообщение жөнөтө албайт. No, he cannot. Үйдөн өзүңөр калган сүйлөмдөрдү ушундай кылып суроолуу сүйлөм жана жооп, ооба же жок деп жооп менен жазгыла. Бул суроолорго болсо жооп жазгыла. Буларды болсо аягына чыгарып can't менен жазып чыккыла. Анда эмесе ушун менен сабагыбыздын аягына чыктык. Үйдөн can'дин колдонуштарын жаттагыла жана үйгө берилген тапшырмаларды аягына чыгаргыла. Okay, this is the end for our lesson. Learn the meanings of can't and how it changes
to different persons. And you have a good evening, and we'll see you next time. Bye bye.